Birinci Süre Fatiha. Mekke'de düşürülgön 7 ayattan turat. Birinci, Merimdүү, ырайымдуу Аллахтын аты менен. Экинчи, ааламдардын эгеси болгон Аллахка мактоо. Үчүнчү, ал мээримдүү, ырайымдуу. Төртүнчү, кыямат күндүн падышасы. Бешинчи, биз сага гана сыйынып, сенден гана жардам сурайбыз. Алтынчы, өзүң бизди туура жолго баштагын. Жетинчи, ошол сенин каарыңа калбагандар жана адашпагандарга өзүң тартуулаган жол. Биринчи бөлүм, экинчи сүрө Бакара. Мединада түшүрүлгөн 286 аяттан турат. Мээримдүү, ырайымдуу Аллахтын аты менен. Биринчи, Алиф Лам Мим. Экинчи, бул китеп анда шек жок. Ал такыбалар үчүн туура жол. Үчүнчү, алар кайыпка ишенишет, намаз окушат жана биз аларга берген ырыскылардан сарпташат. Төртүнчү, алар сага түшүрүлгөнгө да, сенден мурунку түшүрүлгөндөргө да, акырет күнүнө да ишенишет. Бешинчи, алар өздөрүнүн эгесинин туура жолунда. Дал ошолор ийгиликке жетүүчүлөр. Алтынчы, чындыгында капырларга эскертесиңби же эскертпейсиңби? Баары бир алар ишенишпейт. Жетинчи, Аллах алардын жүрөгүн жана кулагын мөөрлөп бекитип салган. Көздөрүнө парда тарткан. Аларга чоң азап бар. Сегизинчи, элдердин арасында кээ бирөөлөр биз Аллахка жана кыямат күнүнө ишенебиз дешет. Бирок алар ишенишпейт. Тогузунчу, алар Аллахты жана ишенген ыймандууларды алдоого аракеттенет. Бирок алар өздөрүн гана алдашат. Муну өздөрү да сезишпейт. Онунчу, алардын жүрөгүндө оору бар. Аллах алардын оорусун дагы да күчөтөт. Жалган сүйлөгөндөрү үчүн аларга оорутуучу азап бар. 11. Аларга жер бетинде жамандык, бузуктукту жайылтпагыла деп айтылса да, биз болгону жакшылык гана кылып жатабыз дешет. 12. О, дал ошолор жамандык, бузуктукту жайылтуучулар. Бирок аны алар сезишпейт. 13. Аларга башкалар ишенгендей эле ишенгиле деп айтылса, биз эмне, кем акылдар ишенгенде ишенебизби дешет. Аныгында алар өздөрү кем акылдар. Бирок муну өздөрү билишпейт. 14. Алар ыймандууларга жолукканда биз ишенебиз дешет. Бирок өздөрүнүн шайтандары менен өздөрүнчө калганда биз силер мененбиз. Тиякта болгону тигилерди шылдыңдап жатабыз дешет. 15. Аллах аларды шылдыңдайт. Алардын адашууларын андан бетер арбытат. 16. Булар адашууну туура жолго сатып алгандар. Алардын соодасы кирешесиз болду. Жана алар туура жолдо болбоочулар. 17. Алар от жаккан немеге окшойт. Качан от айлананы жарык кылган кезде Аллах анын нурун алып салды жана ал көөдөй караңгылыкта көрө албай калды. 18. Булар дүлөй, дудук, сокур жана алар туура жолго кайтышпайт. 19. Алар же асмандагы жамгырлуу булут өңдү. Анда түнөргөн караңгылык, күн күркүрөө жана чагылган бар. Алар өлүмдөн коркуп,
манжаларын кулактарына тыгып алышат. Бирок Аллах капырларды курчап алган. 20. Чагылган алардын көрүүсүн көзүн алып кетүүгө дапдаяр. Качан жарк дей түшкөндө алар басып жөнөшөт. Караңгыласа туруп калышат. Эгерде Аллах кааласа, аларды дүлөй жана сокур кылып коймок. Акыйкатта Аллах бардыгына кудурети жетүүчү. 21. Эй адамдар, силерди да, силерге чейинкилерди да жараткан эгеңерге сыйынгыла. Балким силер коркорсуңар. 22. Ал Аллах силерге жерди килем кылып төшөдү. Асманды куруп көтөрүп койду. Асмандан суу жаадырып, аны менен силерге ырыскы болуусу үчүн жемиштерди өстүрдү. Билип туруп, Аллахка шериктерди кошпогула. 23. Эгер силер биздин пендебизге түшүрүлгөнгө шектенсеңер, анда ошого окшош сүрө келтирип бергилечи. Эгер сөзүңөр чындык болсо, Аллахтан башка өз күбөлөрүңөрдү чакыргыла. 24. Эгер силер муну жасай албасаңар, чынында силер муну эч качан жасай албайсыңар. Отуну адамдар менен таштар болгон оттон, тозоктон сактангыла. Ал капырлар үчүн даярдалган. 25. Ыймандуулар жана жакшылык иш кылгандар үчүн бактар бар экенин сүйүнчүлө. Бактардын алдында дарыялар агат. Аларга ырыскы катары жемиш тартууланганда алар бул бизге мурун берилип жүргөндөр дешет. Аларга ушуга окшоштор берилип келген. Алар үчүн анда таптаза жубайлар болот жана алар анда түбөлүккө калышат. 26. Чынында Аллах чирке же андан чоңураак нерсени мисал келтирүүдөн уялбайт. Ыймандуулар мунун Аллахтан экендигине толук ишенишет. Ал эми капырлар бул мисал менен Аллах эмнени каалайт деп айтышат. Ал Аллах муну менен көптөрүн адашууга жана көптөрүн туура жолго алып келет. Тек гана муну менен бузукуларды жолдон адаштырат. 27. Убадалашкандан кийин Аллах менен болгон келишимди бузгандар, Аллах бириктирүүнү буйруган нерсени үзгөндөр жана жер үстүндө бузуктукту жайылтуучулар, дал ушулар зыянга учуроочулар. 28. Силер Аллахка кантип ишенбейсиңер? Мурун силер өлүк элеңер. Ал силерди тирилтти. Анан силерди өлтүрөт. Андан соң кайрадан тирилтет. Анан силер ага кайтарыласыңар. 29. Ал силер үчүн жер үстүндөгүлөрдүн баарын жаратты. Андан соң асманга максат кылды. Аларды 7 асман кылып орноштурду. Ал бардык нерселерди билүүчү. 30. Ошондо эген өзүнүн периштелерине мен жер үстүнө орун басар жаратамын деди. Алар анда жерде бузукулук жасай турган жана кан төгө турганды жаратасыңбы? Биз сени мактоо менен аруулайбыз жана сени улуулайбыз дешти. Акыйкатта мен силер билбеген нерселерди билемин, деди Аллах. 31. Ал адамга бардык нерселердин аттарын үйрөттү. Анан периштелерге көрсөтүп, мага булардын аттарын айтып бергилечи, эгер силер туура болсоңор, деди.
32. Алар айтышты: сени аруулайбыз. Сен өзүң бизге үйрөткөн нерселерди гана билебиз. Акыйкатта сен билүүчү жана даанышмансың. 33. Ал Аллах айтты: эй адам, аларга булардын аттарын атап бер. Аларга адам аттарын айтып бергенде ал айтты: мен силерге асмандарда жана жерде болгон кайып нерселерди, силер ашкере жана жашыруун жасагандарды да билемин деп айтпадым беле? 34. Мына ошондо биз периштелерге адамга сежде кылгыла дедик. Алар иблистен башкасы адамга сежде кылышты. Ал иблис баш тартып менсинди жана каапырлардан болуп калды. 35. Биз: эй адам, сен аялың экөөң бейиштен орун алгыла жана андан рахаттанып, эмнени кааласаңар жей бергиле. Бирок бул даракка жакындабагыла. Анда эгерде жакындасаңар, заалымдардан болосуңар дедик. 36. Ошентип шайтан аларды азгырды жана аларды орун алган жайынан чыгарды. Биз аларга: бири-бириңерге душман болуп төмөн түшкүлө. Белгилүү бир убакытка чейин жер силер үчүн мекен жана пайдалануу жайы болот деп айттык. 37. Адам өз эгесинен сөздөрдү жолуктурду жана ал анын тообосун кабыл кылды. Акыйкатта ал тооболорду кабыл кылуучу жана мээримдүү. 38. Бул жактан биргеликте түшкүлө. Эгер менден силерге түз жол көрсөтүлүп, аны ким ээрчисе, аларга коркунуч да, кайгы капа да болбойт деп айттык. 39. Биздин аят белгилерибизге ишенбегендер, ал жөнүндө жалган айткандар, отту ээлөөчүлөр жана алар анда түбөлүккө калышат. 40. Эй Исрайыл урпактары, мен силерге кылган жакшылыгымды эстегиле жана мага берген убадаңарды туура аткаргыла. Мен да силерге берген убадамды аткарайын. Менден гана корккула. 41. Силерде болгон нерсени тастыктоо үчүн жөнөткөн нерсеме ишенгиле. Ага биринчи каршы чыгуучулардан болбогула. Арзыбаган баага менин аяттарымды сатпагыла. Менден сактангыла. 42. Акыйкатка бузукулукту аралаштырбагыла жана билип туруп акыйкатты жашырбагыла. 43. Намаз окугула, зекет бергиле жана тизелерин ийгендер менен бирге тизеңерди ийгиле. 44. Силер китепти, Тооратты окуп туруп, адамдарды жакшылыкка буйруп, өзүңөрдү унутуп коесуңарбы? Акылга келбейсиңерби? 45. Сабырдуулук жана намаз аркылуу жардам сурагыла. Чындыгында намаз корккондордон башкалар үчүн өтө оор. 46. Алар өздөрүнүн эгесине кездеше турганына жана ага кайрылып бара тургандыктарына ишенишет. 47. Эй Исрайыл урпактары, менин силерге кылган жакшылыгымды, силерди ааламдагылардан артык кылганымды эстегиле. 48. Бирөө үчүн бирөө бир нерсени төлөй албай турган, андан колдоо кабыл кылынбай, акы алынбай, жардам берилбей турган күндөн корккула.
59. Biz silерди Фараондун элинен куткардык. Алар силерди жаман азап менен азапташты жана силердин балдарыңарды союшуп, аялдарыңарды тирүү калтырды. Мында силер үчүн эгеңерден зор сыноо бар. 50. Биз силер үчүн деңизди кандайча жарып бергенибизди жана Фараондун талапкерлерин чөктүргөнүбүздү өзүңөр көрүп турдуңар. 51. Биз Муса менен 40 түндү убадалаштык. Ал кеткенден соң өзүңөргө музоону кудай кылып алып, силер зулум кылуучулардан болдуңар. 52. Андан соң биз силерди кечирдик. Силер буга мүмкүн шүгүр кыларсыңар. 53. Биз Мусага китеп жана ажыратуучуну бергенбиз. Мүмкүн силер туура жолго түшөрсүңөр. 54. Муса өз коомуна мындай деди: Эй элим, силер музоону кудай кылып алуу менен өзүңөргө өзүңөр жамандык кылдыңар. Ошондуктан жаратуучуңарга кайрылгыла жана бири-бириңерди өлтүргүлө. Ушундай кылууңар жаратуучуңардын алдында өзүңөр үчүн жакшыраак жана ал силерге кайрылат. Анткени ал кайрылуучу жана мээримдүү. 55. Силер, эй Муса, биз Аллахты ачык көрмөйүнчө сага ишенбейбиз дедиңер. Силерди карап турган абалыңарда чагылган урду. 56. Анан биз силерди өлгөнүңөрдөн кийин тирилттик. Мүмкүн шүгүр кыларсыңар. 57. Биз силерди булут менен көлөкө кылдык. Силерге асмандан ырыскы жана салва түшүрдүк. Биз берген ырыскынын тазаларынан жегиле. Алар бизге зыян кылышкан жок, бирок өздөрүнө зыян кылышты. 58. Биз аларга бул айылга кирип, көңүлүңөр каалагандардан кенен жеп ичкиле. Бирок эшигинен сежде кылган абалыңарда киргиле да кечир дегиле. Биз силердин күнөөңөрдү кечиребиз жана жакшылыктарды көбөйтөбүз дедик. 59. Ошондо заалымдар аларга айтылган сөздү башка сөзгө алмаштырышты. Анан биз заалымдарга бузукулук күнөө кылгандары үчүн асмандан азап түшүрдүк. 60. Муса качан өз элине ичүүгө суу сураганда биз таягың менен ташты ур дедик жана андан 12 булак атылып чыкты. Ар бир уруу өз булактарына ээ болду. Аллахтын ырыскыларынан жегиле, ичкиле, жер үстүндө жамандык, бузукулук кылбагыла. 61. Силер айттыңар: Эй Муса, биз бир түрдүү тамакка чыдабайбыз. Биз үчүн эгеңе дуба кыл. Жерге өскөн жашылча өсүмдүктөрдөн бадыраң, сарымсак, буурчак жана пияз берсин. Ал Муса айтты: Силер чындап эле жакшыны төмөн начар нерселерге алмаштыргыңар келип жатабы? Шаарга түшкүлө, ал жерден сураганыңарды табасыңар. Ошентип аларга кордук, кедейлик ташталды жана алар Аллахтын каарына калышты. Бул алардын Аллахтын аят кабарларына ишенбегендиги жана пайгамбарларды адилетсиз өлтүргөндүктөрүнөн. Бул алардын баш ийбегендиги жана чектен ашкандыктарынан болду. 62. Акыйкатта ыйманга келгендер иудейлер, христиандар, сабилер.
Allah'ka jana kıyamat gününe işenişse jana jakşylyk iş kılışsa alarga egesi tarabынан sыйlyk bar. Alarga hiç kanday korkunuç da kaygı kapa da bolboyt. 63. Biz siler menen kelişim tüzdük. Jana silerdin üstüңөрgө toonu kötördük. Biz silerge tartuulagandy bekem karmagıla. Andagı nerselerdi bekem eske tutkula. Mümkün siler takıba bolorsuңar. 64. Andan soň siler baş tarttıңar. Eger Allah'tın jakşylygy jana meirimdүүлügi bolbogondo siler zıyan tartuuçulardan bolmoksuңar. 65. Silerdin araňardagy işembi kündü buzgandardy bilesiňer. Biz alardy kor bolgon maymullarga aylangıla dedik. 66. Biz bunu oşol wagtdagy adamlar üçin, kelечек muğunlar üçin jana takıbalarga үлgü nasaat bolsun üçin kıldık. 67. Musa özünün eline Allah silerge uy soyunu buyurdu dedi. Alar sen bizdi şıldıngdap jatasyňby deşti. Al Musa nadanlardan bolup kalboonu Allah'tan surayım dedi. 68. Alar aytıştı. Özüңdün egeňe kayrıl. Jaratkandan sura. Al kanday uy ekendigin bizge түшүндүрүп берсин. Ал уй карыган да, жаш кунажын дагы болбосун. Ал ушулардын ортосундагы уй болсун. Өзүңөргө кылынган буйрукту аткаргыла, деди Муса. 69. Алар Мусага биз үчүн эгеңе дуба кыл. Ал бизге уйдун түсү кандай болуусу керектигин түшүндүрсүн дешти. Муса айтты. Аллахтын айтканына караганда ал уй көргөн көздү кубандырган ачык сары түстүү болсун.